Менин мыйзамым негизи 30дан ашык беренеге өзгөртүүлөр киргизилди. Негизги мыйзам элдин ой пикирин эске алып, мына бүгүнкү күндө айтып атпайбы, парламентке олигархтар келди, бизнесмендер келди. Анан кийин мына эч кандай мындай талаш тартыш жок болуп атат, идеялар чыкпай атат деген сөздөр абдан көп айтылып атат да. Кийинки максатыбыз бул жаш жаңы келаткан партияларга дагы шарт түзүп берүү. Бул жерде шарт түзүп берүү багытында бул негизинен акча каражат жагынан жана административдик ресурс жаш партияларга болбосун деген мына ушундай нормалар жазылып келатат да. Биздин эң негизги көйгөй маселе бул, сиздер жакшы билесиздер, бул добушту сатып алуу деген болуп атат. Мына ушул биз аракет жасап атабыз жок кылганга. Экинчиси бул административдик ресурс. Үчүнчүсү бул акча каражат. Мына добуш сатып алуу боюнча эч ким канча биз жазаларды киргизсек күчтүү, ал эч ким оңдой албайбыз. Бир эле жол бар, бул биздин шайлоочунун аң сезим, шайлоочунун ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керек. Шайлоого келип жөн эле галочка берип шайлаш эмес. Ал жерде келип, алардын программасын көрүп, алардын идеясын көрүп, программанын негизинде кандай ойлору бар экен деп билип тандаш керек деген мына ошол мындай нормалар аракет жасап атабыз. Мына ошондо биз, эгерде биз ушул ой жүгүртүүсүн өзгөртүп алсак, ошондо акча каражат, акча деген биринчи кезекте ага кызыктырбайт да. Экинчиси мына бул акча каражаттар. Мисалы бай партиялар массалык маалымат каражаттарынын баардыгына акчаны төлөп койгондон кийин бирдей мындай маалымат берүү болбой калат да. Мисалы акчасы жок, бирок жаш партиялар, жакшынакай партиялар кеткан программасы жакшынакай, бирок алар жеткизе албай атат. Анткени акчасы каражаты азыраак, телеге, радиога, сайттарга мүмкүнчүлүктөр аз болуп атат да. Мына ошонун дагы аракет жасадык, тең болсун деп.